Саламатсыздарбы? Менин атым Рахат Жусманбетова. Мен сиздерге киберкоопсуздуктун биринчи методу жөнүндө айтып берейин. Киберкоопсуздукту сакташ үчүн эң биринчиден бардык аккаунттар үчүн татаал жана уникалдуу сыр сөздөрдү колдонуңуз. Мисалы, эгер кимдир бирөөдө үйүңүздүн ачкычы болсо, анда ал кирип үйүңүзгө ар бир бөлмөдөн баалуу нерселерди алып кетиши мүмкүн. Ошол эле сыр сөздөргө жана онлайн аккаунттарга тиешелүү болуп эсептелинет. Көбүнчө ысымдар же туулган күндөр сыяктуу эстеп калууга оңой болгон сыр сөздөрдү тандап алабыз. Бирок паролдорду эстеп калуу оңой болсо, киберкылмышкерлер аны оңой эле ала алышат. Эгерде сиз бир нече каттоо эсептери үчүн же болбосо бир нече аккаунттар үчүн бир эле жөнөкөй сыр сөздү колдонсоңуз, анда кол салгандар сиздин жеке маалыматыңыздын бардыгына бир эле кылмыш аркылуу кире алат. Ар кандай каттоо эсептери үчүн ар кандай сыр сөздөрдү коопсуз сактоо үчүн сыр сөз башкаргычын колдонуп, ар бир эсеп үчүн кеминде 10 белгиден турган татаал сыр сөздөрдү колдонушуңуздар керек. Ал сыр сөздөр чоң жана кичине тамгалар болуш керек, сандар болуш керек, жана атайын белгилер болуш керек. Анан унутпаңыздар, сыр сөзүңүз 8 же 10 цифра атайын белгилер жана тамгалардан турушу керек.